Biz өткөн сабакта пирамидалар темасын карап өттүк. Ал эми азыркы биз карай турган темалардын бири бул конус деп аталат. Маселенин шартын окуп көрөлү. Конустун негизинин диаметри 6-га барабар болсо, конустун түзүүчүсү негизинин тегиздиги менен 60 градус бурчту түзө турган болсо, конустун түзүүчүсүн тапкыла дептир. Бул маселени чыгарыш үчүн эң алгач биз конустун сүрөттөлүшүн чыйып алышыбыз керек. Ошентип конустун сүрөттөлүшүн чыйып алдык, эми белгилөөлөрдү жүргүзөлү. Биз конусту белгилеп коелу, анда А, Б, С дейле. Андан кийин бизге эмне берилди? Конустун диаметри берилди. Конустун диаметри ал негизинин диаметри. Андан башка бизде диаметр жок. Андан кийин конустун түзүүчүсү негизинин тегиздиги менен 60 градус бурчту түзөт экен. Бул жерде эң алгач мен конустун бийиктигин түшүрүп алайын. Бийиктигин түшүрө турган болсок, бийиктигин түшүрүп алдым. Эми бурч саат белгилейм. Конустун түзүүчүсү деген бул СБ же болбосо СА түзүүчүлүгү болуп эсептелинет. Ал деген конустун негизинин тегиздиги менен 60 градус бурчту түзөт экен. Мындайча айтканда, АБЦ бурчу бизде 60 градус экен. Андай боло турган болсо, мен могуну конустун негизинин борборун О деп белгилеп кое турган болсо, БОЦ бурчу бизде 90 градус, анткени ал тик бурч. Анда бизде С бурчу 30 градуска барабар болот. Эми ушул жерден биз конустун радиусун тапсак болот. Конустун радиусу деген анын диаметринин жарымына барабар. Анда бизде ОБ радиусу дагы 3 болуп калат, АБ радиусу дагы 3 болуп калат. Ал эми эки радиусту кошуп келе турган болсок, 6 деген жооп чыгат. Анда мен бул 3 бурчтукту карашым керек экен. Бул 3 бурчтуктан мен анын түзүүчүсүн табышым керек. Бул жерде түзүүчүсүн таба турган болсок, 30 градустун каршысында жаткан катет гипотенузанын жарымына барабар деген тик бурчтуу үч бурчтуктардагы касиетти колдонобуз. 30 градустун каршысында жаткан катет ОБ катети 3гө барабар, ал анда СБ гипотенузасынын жарымына барабар болгон болуп калат. Анда СБ гипотенузасы бизде 6га барабар болуп калат. Ал эми 6 деген жооп бизде А вариантында берилген.